Мына ушинтип адамдын көрүүсү начарлайт. Глаукома так ушинтип башталат. 11 марттан 17 мартка чейин бүткүл дүйнөдө глаукома менен күрөшүү жумалыгы өтөт. Ал эми кыргызстандык офтальмологдор дагы бейтаптардын баарына бул боюнча маалымат таратат. Бул аппаратына камераны орноштурганбыз. Камеранын кызматы бизге пациенттин көзүнө текшерүү учурунда тартып, өзүнүн көзүнүн абалын компьютерден көрсөтсөк болот. Динамикасын да байкасак болот. Сүрөттөргө тартып, же болбосо башка аппараттардын деле бул жактагы информациясы полный бизде сакталып калат. Кийин келгенде ошол кайрадан тартып туруп, биз салыштырып көрөбүз. Глаукома көп учурда белгилерин билгизбей келет. Эгерде бул ооруну өз учурунда дарылабаса, көз нерви жабыркап, адам аз убакыттын ичинде көрбөй калышы толук ыктымал. Дарыгерлердин айтымында глаукоманы айыктырууга мүмкүн эмес, бирок аны токтотуп коюуга болот. Глаукома бүгүнкү күндө офтальмологияда оор оору болуп эсептелет. Себеби дегенде пациенттер бул оорунун айынан көзүнүн зрениясын полностью жоготуп коюшу мүмкүн. Эң негизги белгилердин бирөөсү бул адам перифериялык зрениясын жоготот, анан кечиндеси светти караганда ар кандай түстөрдү көрө баштайт. Ал эми экинчи глаукоманын түрү бул жабык бурчтуу глаукома. Жабык бурчтуу глаукома башкалардан ачык бурчтууга караганда бул өзүнүн белгисини эрте бере баштайт. Кантип пациенттин көзү аябай ооруйт. Бул жерде оору белгиси бар. Себеби дегенде көздүн ичинде суу кете турган каналдар резко жабылып калат дагы. Суу көздүн ичинде аябай көтөрүлүп кеткендиктен көзүн оорутат, кызарат, көрүүсү бат түшүп кетет. Ошентип кээде баш ооруп, кусуп, врачка кайрылышат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча дүйнөдө бул дарттын кесепетинен 10 мүнөт сайын бир бала көрүүсүн жоготот. Ар бир мүнөт сайын глаукома менен бир чоң адам жабыркайт. Статистикага таянсак, дүйнөдө 105 миллион адам глаукома оорусу менен ооруп келет. Кээ бир бейтаптар болот, мисалы үчүн 40 жашка чейинкилер деле үй бүлөсүндө глаукома менен ооругандар болсо, алар сөзсүз бир жылда бир өтүп туруш керек. Канчалык эрте аныктап, ошончолук эрте леченияны баштаганыңыз жакшыраак. Эгерде көздөрүңүз ооруп же кандайдыр бир жагымсыз нерселерди сезсеңиз, дароо дарыгерге кайрылыңыз. Айдана Астамова, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.